Саламатсызбы, кош келипсиз. Бүгүнкү семинардан эмнелерди күтүп жатасыз? Биз бүгүнкү семинарда Куршап айыл өкмөтүнө караштуу билим берүү мекемелеринде социалдык өнөктөштүк ийгилик нөбөлгөсү деген аталышта райондук семинар уюштуруп өткөрүп атабыз. Бул Куршап айыл өкмөтүнө караштуу билим берүү мекемелеринде билим берүү процессине мектептен тышкары ата энелердин, коомчулуктун, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын кызматташтыгы аркылуу ишке ашып аткан процесстерди райондогу башка айыл өкмөттөрдөгү башка билим берүү мекемелерине жайылтып, ошолор ушул семинар аркылуу дагы өнөктөштүктү, кызматташтыкты күчөтүп, бекемдеп, билим берүү процессин алга жылдыруу аракетин күтүп жатабыз. Кудай бурса, бул үчүн жакшы даярдыктар көрүлдү. Келген ушул бүгүнкү семинардын катышуучулары ушул бүгүнкү семинардан келечекке бир жакшы пландарды түзүп, жакшы идеяларды алып, анан өздөрүнүн ишинде пайдаланат деген үмүттө турабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Сиз бүгүнкү семинардан эмнелерди күтүп жатасыз? Саламатсыздарбы? Бүгүн таң аттарып атында интернат гимназиясында райондук семинар болуп жатат. Бул жерге Өзгөн районундагы айыл өкмөтүнүн башчылары, айылдык кеңештин төрагалары, мектептин директорлору жана ата энелер комитет төрагалары катышат. Бул жерде ата эне, мектеп, коомчулук менен биргеликте окуучуларга жагымдуу жагдай түзүү, аларга шарт түзүү максатында болуп жатат. Эң негизгиси мектептерибизге интерактивдүү доскаларды, инновациялык методдор менен окутуу үчүн ар кандай техникалык каражаттарды айыл өкмөттүн бюджетине киргизүү аркылуу, айыл өкмөттөргө, айылдык кеңеш төрагаларында түшүндүрүү аркылуу мектепке ыңгайлуу шарт түзүү максатындагы максатын көздөп жатабыз. Эң негизгиси келечек ээлери болгон биздин балдарыбызга, окуучуларга шарт түзүү. Мына ушуну күтүп жатам мен бүгүн. Саламатсызбы агай, биздин мектепке кош келипсиз. Азыркы болуп өткөн семинардан сизде кандай таасирлер болуп жатат? Рахмат. Семинар аябай сонун болду. Аябай жакшы экен. Азыркы заманбап технологияларды ушул билим берүүгө пайдаланып атканы аябай жакшы экен. Мына бул медиа сабаттуулук, ар кандай долбоорлор менен иштейт экенсиңер. Бул чоң өзгөчөлүк, ишиңерге ийгилик. Ушул Таңатаров гимназиясы ушу Өзгөн районунда эң алдыңкы билим берүү борбору болуп эсептелинет. Мындан ары дагы ийгиликтерди каалайбыз. Саламатсызбы агай, биздин мектепке кош келипсиз. Деги эле айтсаңыз, биздин азыркы семинардан өзүңүзгө кандай таасирлерди ала алдыңыз? Азыркы мына өткөрүп аткан семинардан мен өзүмө жакшы эле таасирлерди алдым. Бул Таңатаров мектебинде бардык информатика программа жактан алдыда көптөгөн мектептердин алды жагында турат экен. Бизден дагы башка айыл өкмөттөрдөн дагы көптөгөн балдар, кыздар келип ушул жерде окушат. Райондо эң алдыңкы мектеп интернат гимназия деп ойлойм. Биз азыр өзүмө алган боюнча бизде дагы барып өзүбүздүн айыл өкмөттөгү мектептерде көптөгөн иштерди кылышыбыз керек экенин түшүндүп билдик да биз. Ошол эми кыскача. Рахмат. Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Бүгүнкү болгон семинардан өзүңүзгө эмнелерди ала алдыңыз? Оюңузду бөлүшсөңүз. Бүгүн социалдык өнөктөштүк ийгиликтин өбөлгөсү деген аталышта семинар өтүп баштады. Бул семинар ушул Өзгөн районундагы ушул билим сапатын көтөрүүгө багытталат. Алардын ушул билим берүү мекемелеринин даярдыгы, өзү баа билим берүүдө негизги 4 көрсөткүч бар. Бул ушу республикалык олимпиадага даярдануу, алтын тамга, алтын сертификат жана ошол жалпы негизги тесттин жыйынтыгын жогорулатуу максатында ушул семинарлар өтүп жатат.
Бул эми семинардан биз бүгүн ушул Абдулла Таңатаров атындагы мектеп гимназиясынын даярдыгы, алардын ушул билим сапатын көтөрүүдөгү аракеттери, алардын материалдык техникалык базасынын жогорулашы, анан ошол окуучулар менен биздин мугалимдердин ушул өз ара байланышын кандай тартипте жүргүзүлүп аткандыгын өзүбүз көзүбүз менен күбө болдук. Бүгүнкү семинарга ушул районубуздун аймагындагы мектеп директорлору, ушул дайыма кол кабыш кылып келген айыл өкмөттүн башчылары, бюджетти дайыма ушул бөлүп көзөмөлдөгөн айылдык кеңештин төрагалары чакырылган. Мен ойлойм, бүгүнкү семинардын жыйынтыгы менен Өзгөн районундагы ушул билим берүүгө өзгөчө шарттар жаралат. Билим берүүнүн сапаты дагы, сапаттык көрсөткүчтөрү Өзгөн районунда, анын ичинде Таңатаров гимназиясында дагы көтөрүлөт деген тилектерибиз бар. Жоңуңуз үчүн рахмат.